Эң мыкты ырчы аткаруучу Данияр Ерматов бүгүн таңкы пирамиданын музыкалык коногу. Кош келдиңиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу Пирамида телеканалы жалпы көрөрмандары, кыргыз элим. Бүгүн Пирамида телеканалы себеп болуп эрте турганым аябай кубанычтамын. Негизи кеч турасыз өзүңүз. Ооба, негизи көп эле ырчылардын уйкусу мындай бир аз алмашып калган да. Анан бир аз түшкө жакыныраак турат болчумун. Демек бүгүн көп жумуш бүтүргөнгө мүмкүнчүлүктөр. Бүгүн Эрте турган негизи жакшы, көп жумуштар бүтөт, жакшы күн болот да негизи мен. Ооба. Негизи эрте тургам аябай. Эрте туруп 9га жетип келейин деп ушундайда дагы жолдор тыгын болуп калат да, өчөшкөндөйчү. Анан өзүм дагы кечиккенди аябай жаман көрөм. Кечирип коңуздар. Андан кийин эң алгач эле суроо, эс алууңуз кандай өтүп жатат? Биз бир жума мурун чалганда эс алууда жүрөм дедиңиз эле. Күндүн ысыгынан кантип коргонуп атасыз? Күндүн ысыгынан коргоно албай калдык, карайып калдык. Негизи күйүп койгондо эле бул ден соолукка пайдалуу деп коет го. Анан өзүм деле аябай аппак эмесмин негизи. Анан көлгө барып эс алганча гастролдоп келдим. 8 күндүк концерт, көлдү бир айланып, негизи ал жакта 8 күн эмес, бир айдан ашык 45 ошондой точка бар экен да, кое турган жер. Тилекке каршы меники 8 эле жерге коюлуп калды. Себеби башка жакта да жумуштар бар болчу, башка жакта тойлор бар болчу. Көлдөн эс алып эле түз эле аэропортко барып, Жалал Абадка барып тойго бардым дагы, анан үйгө келип, ошо бүгүн Бишкекке келгеним ушул да. Көлдүк мекендештериңиз кандай жаттыр, ошону сурагым келчү да. Жакында көлгө барабыз. Мекендештер көлдө чындыгында башка чет элден келген туристтер көп экен. Мекендештер жүрөт. Мен да эс алдым алар менен. Көлдүк туугандар бир жакшы эле. Эң аягында Барскон жергесинде болдук. Тоосуна чыктык. Аябай сон керемет кысасы. Жакшы сүй көрүп келген туурабы? Ооба. Эң жакшы. Алгачкы эле суроолордон бүгүн биз эфирдин темасын кооптуу, коркунучтуу кесиптер деп таандалдык. Анан ырчылык кесиптин коркунучтуу жактары барбы? Кооптуу жактары кайсылар, ошолорду атап өтсөңүз? Эгер бар болсо, албетте. Бар да деле. Мындай эми кооптуу деп деле айтса болбойт. Ал нерсени мисалы үчүн мындай ырчыларды мындай жакшы жакка үндөй турган жакшы жактары бар. Мисалы үчүн аны бүт эле адамдар, мисалы үчүн кандай десем, ээн эркин мындай достору менен жүргөндө деле, мисалы үчүн көчөдө жүргөндө деле мындай маданияттуу болуп жүргөнгө туура келет чындыгында. Бирок негизи ошондой болуп жүрүш керек да, өзүчү бүт адамда. Анан биз айла жок ошентип жүрөбүз. Эми тамаша албетте, бирок ошондой жактар бар. Мисалы үчүн биз маданият адамдарыбыз да, бул маданият кызматкерлери деп коет го. Мисалы үчүн ошого татыктуу болуш керек да, негизи. Маданияттуу болуш керек. Анан ырчылар ошого татыктуу болуш керек деп ойлойм. Албетте, себеби кээ бирки көрөрмандар бар, кээ бирки көрөрмандар жөн эле ырды угуп эле кое турган болсо, кээ биркилер сен сүйлөгөндөй сүйлөгөнгө аракет кылат, сен жүргөндөй жүргөнгө аракет кылат. Ошон үчүн мындай жакшы иштерди кылганга аракет кылам көбүнчө. Анан ошо кошумча азыркы илим, техника өнүгүп жатканда коомдук жайлардан сүрөткө тартып алышып, анан социалдык тармактарга чыгарып да жатышат. Ушул жагы да кооптуу болуп эсептелет болуш керек, э? Ооба, чындыгында эми аны кыргыз элин туура түшүнөт деп ойлойм. Себеби кечээ эле мен Instagram деген бале бар, билесиздер азыр. Мен көлгө барганда пляждан деле аябай түшүп атышты да, эми чоң эжелер, апалар келип түшүп атса, түшөт экенсиң да, эми көл фондо көл турат, анан көлгө жараша мындай фондор болуп атты, бирок анан жөнөкөй сүрөттөр да болуп атты. Андан сырткары сырттан тартып алып мага өзүмө личкама жибергенчи, сизди көрдүм депчи. Анан эми алар туура эле түшүнөм. Ошондойлор болот. Ал эми бизге телегөрүүчүлөрдөн WhatsApp каналыбыз аркылуу көптөгөн каттар келүүдө, четинен узатып жетишип калалы. Аягы 08 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Данияр байке? Сүйлөшкөн кызыңызды ата-энеңизге тааныштырыпсыз, ошол чынбы дейт. Телегөрүүчүлөр бизден жакшы маалыматтарды билишет. Өзүңүздөн жакшы маалымат. Кайдан билдиңиздер да эле? Негизи ата-энем
тааныштырбайсыңбы келин бала менен бизге алып келе бер, азыр современный жаш болуп калбадыбы, атам дагы келип бизге алып келип тааныштыра бер, эч уялба балам деп ошентет. Бирок чындыгында азыр сүйлөшкөн кызым жок. Ошол кече 2 күн мурун кече эле ошол Жалал Абадтан келатып куршапка тийип өзүнүн ата энеме тийип жолугуп сүйлөшүп отуруп, анан не болду, быйыл үйлөнмөй болдуңбу деп дагы сурады да. Анан кече 8 күндүк гастролдо, күндө гастролдогон жериме айтып аткам, мени үйлөн деп атышат ата энем депчи. Анан кече дагы айтышты. Кудай буйруса ата энем менен да тааныштыра турган күн келеттир, мындай таанышып калсам, мен таап алсам, азырынча чындыгында жок, ырчылар калп эле жок деп калышат деген дагы суроолорду бересиздер азыр. Ага дагы жооп калп эле айтпайм. Бар нерсени жашырып не. Эгерде бар болсо эле тааныштырат болчумун. Анан көпчүлүк ата энелер азыркы учурда балдарына убакыт чектеп коюшат экен. Могул убакытта үйлөнүшүң керек деп. Сизде андай жокпу? Үй бүлөдө эң кичүүсү менмин. Анан балам эми сен өзү каалаган учурда, каалаган маалда үйлөнөсүң деп ошентчи. Анан чектөө кое баштады акыркы күндөрү. Качан той депчи, балам качан той дегенде эле мен не дешимди билбей калып атам. Ата апа эгерде көрүп атса, буйруган күнү эми. Жакшы болду окшойт. Анан бул жакта WhatsApp'тан келген каттар менен тааныштырып өтөйүн. Салам Пирамида каналынын алып баруучулары жана Данияр Байке. Мен сизди аябай жакшы көрөм дейт. Жетегизден жазып жатам. Сураначы кызымдан туулган күнү менен куттуктап коюңузчу бир сап ыр менен дейт. Раян экен кызым. Раян. Ооба. Туулган күнүң менен ким эле? Раяна. Туулган күнүң менен Раяна. Туулган күнүң менен. Ооба, эң жакшы куттуктоолор болду окшойт. Өмүр узун болсун кызыңыздан. Мен да карындашымдын атына окшош экен, Раяна деп. Өмүрлөр узун болсун. Биз да өзүбүздүн атыбыздан куттуктап кетип Пирамида каналынын жамаатына Туулган күнү күтөбүз Раянаны. Биз кийинки суроону узатсак, аягы 74 менен келген абоненттен саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик, Данияр Байке, мен сизди жакшы көрөм дейт. Сиз эң жакшы ырчылардын катарын толуктайсыз, абдан шайыр экенсиз. Капа болгон учурларыңыз болобу дейт. Кече гастролдо жүрүп жана Тынчтыкбай Алисиев деген досум алып барчу болду да. Ошол чыгып алып айтып атпайбы элгечи. Бул досум капа болгон мен да көрө элекмин депчи. Анан эми бул жылмайганда эле сүннөт деп коет. Бул жылмайып жүрүш керек. Мен эгерде бирөө туура эмес сүйлөсө деле жылмайып эле жакшынакай эле жооп берем. Негизи кайгырган учурлар баары бир болот. Ар бир адамда болот андай нерсе, бирок ошо кайгыны шаң менен, жөнөкөйлүк менен, ошо жылмаю менен жеңгенге аракет кылам. Ошол суроону берген кызга дагы ошондой каалайм. Ал эми сизде ошо кайгырууга кандай нерселер алып келиши мүмкүн? Эми мисалы үчүн да, кээ бирде болбогон эле ушак сөздөр. Мисалы үчүн кээ бирде бир комментарий үчүн деле настроением түшүп калат. Бир подписчик Ооба. Анан мындай отписка кылган деле жок, чындыгында кээ бирки ырчылардан болуп калат ушундайчы. Мага подписка болуп жүрүп, мага подписка жиберип туруп, мындайча кыргызча айтканда мага кошулат дагы анан кайра алып коет да. Аларга көңүл деле бурбай калдым чындыгында. Анан жанагы комментарийлерге болуп калышы мүмкүн кээ бирде. Мындай маанай түшө турганчы. Анан көп деле көңүл бурбайм чындыгында. Көңүл бурбайсыз. Жакшы. Ал эми биз кийинки суроону узатсак, аягы 32 менен аяктаган абоненттен келиптир. Чыгармачылыкта досторумуз Нурлан Насип, Нурмат Садыровдон кандай айырмаңыздар бар дейт. Сизди көп киши жакшы көрөт, мен өзгөчө дейт. Аягы 32 менен аяктаган абонент. Эмнеңиз менен өзгөчө болосуз деп суроо бергиси келсе керек. Эми азыр көрөт керек мен да. Досторумуз көрөт азыр. Аларга караганда татына карагым да элес. Албетте, тамаша. Мен эң жакын досторум болот. Азыр бул жака кирип келатканда 1 минуттан мурун Нурлан досум менен жазыштым эле. Жакында ошо биринде Таластын центрин борборуна стадионго концерт коет Нурлан. Мен да барам буйруса. Реклама деп эле. Анан
Эми жакшы адамдарга окшоштурса эч качан капа деле болбойм. Алар жакын досум, шерин элеш, ошондой эле күндө чогуу жүргөн эле досторум. Бир эле чыгармачылыкта эмес, мындай жеке жашоодо деле үй бүлөлүк катташта ошол эле Нурлан, Нурмат, Алмаздар, Эрнистер болуп мындай үй бүлөлүк катташтабыз. Бири-бирибиздин ата энебизди чогуу билебиз. Кечээ эле айылга бардым деп атпайм, айылга барганда Эрнис, Алмаз дагы барды. Барып ата энем менен мурда эле тааныш болчу. Барып сыйын көрүп келдик. Ал эми чыгармачылыкта сиздерден кандайдыр бир трио же дуэт күтсөк болобу ошол алдыда? Буга чейин Нурмат мырза менен аткаргансыз. Андан кийин, жакын аралыкта. Ооба, Нурмат экөөбүз клип да тартабыз дегенбиз алар. Анан кийин экөөбүз өз жумуштары менен алек болуп эле эч кол тийбей да чындыгында. Андан кийин дагы бир дуэт жазган болчук. Ал ырдай элекпиз, радиолорго бере элекпиз. Алмаз экөөбүз жазабыз деп жүрөбүз жакында буюрса. Анан трио деле ырдаганбыз, Алмаз үчөөбүз концерт деле ырдаганбыз да. Анан Кудай буйрса дагы көп болушу мүмкүн. Андай сунуштар дагы бар. Анан жакын достор менен дагы кеңешип, ошол Шерин элеш деп айтып атпаймынбы, жакын достор. Аваз Акимов дагы бар ошол достордун арасында. Бир сонун неме квартет болот, же хор болот, кыскасы сонун ыр жакында буйрса. Күтсөк болот. Болот сөз. Аны сиздин ырларыңызда репертуарга кайрылып кетсек, ырларыңыздын мазмуну көбүнчө тарбиялык маанисинде да. Анан кийин ошол ырларыңыздын мазмунун ким тандап берет же кандай тандайсыз, ошонун жөнүндө айта кетсеңиз. Бизде мисал үчүн мындай да, ырчылар аябай көп билесиздер. Анан жакшы ырдагандар дагы аябай көп, жакшы ырдагандар. Мисал үчүн ырчы болбой эле жөн эле кафеде иштеп, музыкант болуп иштеп жүргөн ырчылар дагы аябай көп да. Үнү тим эле керемет жакшы ырдаган ырчылар да чындыгында көп. Мисал үчүн жаман ырдаган ырчылар деп баягы жакшы жагын карасаң жакшы болот да бүт жагы. Мен жакшы ырчылар көп деп айта берейин албетте. Жакшы ырдашат, аябай ырды жеткер ырдашат, бирок мындай репертуар тандашта билиш керек. Кандай ырларды эл кабыл алат, кандай. Анан мен репертуарга өзүм эле мисал үчүн ал деле адамдын өзүнөн го деп ойлойм. Мисал үчүн кандай характерде болсо ошондой ырларды ырдагысы келет. Анан мен ошол биринчи жалаң сүйүү жөнүндө жазып эле анан досторум дагы мисал үчүн намаз окуган досторум бар. Ушундай тарбиялык мааниси бар ыр жазып көрбөйсүңбү дегенде мен ойлондум да. Балким элдер жаштар кыздар жөн эле сүйүү темасында окшойт деп адашуу болаттыр балким деп. Анан жагып калаттыр деп чындыгында клип тарттык, ыр жаздык. Ал ыр менен дагы адам бойдон калган өзгөрбөй деген. Жакшы сын пикирлерди уктум. Аябай мындай сонун экен чындыгында. Комментарийлер жана карасам бирөөсү да жаман эмес. Анан жакында эле казакстандык бир кичинекей ырчы бар, Нурмухаммед деген. Ошолор дагы ошол ырды сатпайсызбы деди. Анан бекер эле бердим чындыгында. Себеби буга чейинки ырларды сатсам дагы ал ырды бекер эле бергим келди. Себеби тарбияга чакырган ошондой ырларды. Анан биз жана эле айтып калбадым башында, маданият адамдар болгондон кийин бизден үлгү алат депчи. Ошол ырдан үлгү алгандар деле болот деген ниет менен жазам да. Клибин да биз көргөнбүз, андан кийин аябай тарбиялык мааниси бар. Ооба. Андан сырткары акыркы чыгармаларыңыздын бири бул Көңүлүмдөн калдың аттуу чыгармаңыз. Мына ушул чыгарма тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен мисал үчүн дуэттерди кошкондо 30 канча ырым бар экен азыр, 36, 35 экен да. Арасында дуэттер бар, 5-6 дуэт бар да. Клара Алибекова, Айпер Кубик кызы, ошондойлор менен Алмаз Шадаев, Нурмат досум менен анан мен болсо клип кандай десем, алардын жарымына клип тартылган. Ошол клип тартылган ырлардын бир 11 ырга, 11 ырды казак бир туугандар которгон да. Казак бир туугандар менден сурап, кээ-биркилерин сатканмын, кээ-биркилерин белекке бергем, кыскасы. Ошол ырлар ырдалып жүрөт Казакстанда. Анан ошол ырды ал ыр ырдап чыга электен мага белекке берген ошол ырды казак бир туугандар. Бергенде мен ырдабай жүрөм. Анан кийин мен ырдап чыктым, анан ал да ырдап чыкты да. Анан экөөбүздүкү бирдей эле чыгып калды. Мен негизи авторун жаздым. Ошол Асан Пердешев деген бир дос казак ырчысын болот. Аябай ал да жакшы ырларды ырдайт да, популярный ырчы ал жакта.
Ошол досум берген. Анан чындыгында ошо казакча ырды биринчи жолу ырдадым. Алар өздөрү белекке берди, анан биздин деле ырларды ырдап жүрөт, биз деле ырдайлы деп. Бизге аябагандай көп суроолор келүүдө. Ага чейин мен азыр жогоруда көргөн, биз чогуу көргөн клип жөнүндө сурагым келип атат. Бул клип жарыкка качан чыкты? Жана кандай идея, клиптин идеясы кимге таандык деген суроо. Негизи клиптерге көп көңүл бурам. Буга чейин деле ошол Адам бойдон калуун өзгөрбөй, Токто жаным, Кечир мени дегендер дагы ушул сыяктуу болуп кетет. Мисалы үчүн мен клипти көргөндөн кийин кайра дагы бир көрөйүнчү деген мындай жакшы көрөм да, ошондой дечи. Анан баягы трековый кылып эле сюжети жок кылып анан жакшы деген сөздү уккум келбейт да. Анан койсоң жанагы сюжетти дагы көргүм келип атат деген сөздү уккум келет анан. Буга чейин ошол клиптердин сценарийлерин бүт баарын өзүм жазып жүргөм. Анан башкарчыларга деле чындыгында көп Эрнис Сыдыков деген досум, клипмейкер досум эң жакын. Анан идеяларын көп мен айтып берем да. Сырлар ачылды окшойт да. Кайдан эле идея? Ал дагы мисалы үчүн баягы Фаридам Алмазшада айткан, Нурматын Торгоюм, ошондойлорду, Нурланын баягы Карындаш деген ырын, ошондой сыяктуу ырларды, Аваз Акимовдун Ай деген ырын. Ошолор мен жазгам бүт баарын сценарийлерин. Мына ачык сырдын баары. Анан ошо идеяларын көп мен айтып турам. Алар айтпаса мен айтып коеюн эми эфирден. Көрсөңөр биле жүргүлө деп элечи. Бизге Эрнис Сыдыков келген, бирок айткан эмес. Сырын айткан эмес. Идеяларды өзүм өтөм деп айткан. Анан көп клиптер сценарийлерин жазам. Анан өзүмкүн дагы буга чейин бүт жазчумун. Бирок чындыгында ушул көңүлүмдөн калдың азыркы болгон клип толук түрдө идеясы Эрнис Сыдыковго таандык. Себеби мен деле идея менен бир тарталы дос келип атпайбы? Анан чындыгында сен идеяң менен деле тарта алган да досум деп ошол Эрнис Сыдыков тартты. Бүт идеялар өзүнө таандык. Эч жактан урупталган эмес. Анан жана ошол идеяны угуп жатканда өзүңүздүн кошумчаларыңыз жок, бул жерин мындай кылган, кылалы деген учурлар болдубу? Болду. Себеби бири-бирибизди аябай угабыз. Мен жана тамашалап калам да. Мисалы үчүн Алмаздын клиби Фаридам неме талаадан тартылган да, айылда жергесинен тоодон күн ысыкта. Анан тиги Эрнис айтып коет. Доске, кафеден эле жазып коет белең деп коет мага. Кафеде жыргап ичинен тартат элек депчи. Ошол сыяктуу эле бул клипте деле өзгөртүү жерлер болду, кээ бирки жерлерде. Эрниске айтсам туура кабыл алат. Анан чындыгында клип мага да жакты. Азыр жакшы сын пикирлер айтылып атат. Кече гастролдо да кайра ырдатып атышты ушуларды. Кыргыз элиме жаккан аябай кубанычтуу. Өзгөрүүлөр болду деп айтып өттүңүз. Эми тагыраак кайсыл жеринде болду? Эгер өзгөрбөй Эрнис мырзанын идеясы боюнча кеткенде клип кандай болмок? Мисалы үчүн менин ырдаган жерим Эрнистин идеясы боюнча меники 2-3 жерде болчу да, 3 жерде болчу. Мен айттым, Эрнис сюжетти мына окуяны түшүнүктүү кылып батыра бер, монтаждан тизе бер. Мени көрүп эле жүрөт кайындар деп койдум. Мен чачадым. Мен азыраак эле жере кошулайын. Себеби алар сюжетти монтип көрүп отурса эле мен моалды ырдап чыкпай эле коеюн доске. Мен азыраак эле кошулайын деп, ырдаган жерлерим бир аз азыраак кошулган да. Аны кээ биркилер айтышты, бирок сиз ырдаган жерлериңиз азыраак экен депчи. Эми мен ырдаган үнүм деле белгилүү болуп турат. Ал жакта клипте деле катышып атам, атайын деле көп катышкан жокмун. Бул жакта WhatsApp'тан келген көптөн катары. WhatsApp'тан аябай көп суроо келүүдө, окуп жетишпей баратабыз. Анын көпчүлүгү эле чыгарма сурап жатышат, анан калуу тилек. Сөз түрдө эфирдин жүрүшүндө биз ырдатабыз Данияр мырзаны. Ага чейин кызыктуу суроолорду четинен узатып калалы. Аягы 02 менен аяктаган абонент: саламатсызбы Данияр байке, сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайм дейт. Данияр байке, сизге логикалык суроо дейт. Логикалык суроо экен. Уй эмне үчүн жатат дейт. Аягы 02 менен аяктаган абонент. Бул логикалык суроо экен. Уй эмне үчүн таң эрте сиздин мээңизде кичине ойготуп коеюн деп чечишиптир биздин телегөрүүчүлөр. Уй эмне үчүн жатат? Жаткысы келсе жатат. Жооп берет элем, билбейм. Жообун окуйбу. Жообун да жериптир, жообун окуп
кетели. Ооба. Биз деле билбейт болчук. Биз деле билбейт болчубуз, анткени отурганды билбейт. Ооба, жакшы. Жакшы. Мен уккан болчумун эле. Ооба. Унутуп коюп турмун да. Биздин телекөрүүчүлөр мына ушундай кызыктуу суроолорду жиберишет. Анан азыр телекөрүүчүлөрдүн суроосун четке катпай, Сөзсүз түрдө бизге аябагандай жандуу үн менен чыгарма сурангандар. жана ыр барго, ырдап койчу добушуңду угайын, сен ырдасаң кандай эле? Коштор дайын турайын. Добушуңду угайын деген. Чыгарма суранабы биздин телекөрүүчүлөрдүн суранычын четке какпай, бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен жакында эле бир жыл болуп калды, Асанкалы Керимбаев атабыздын эскери көчөсү болгон. Ошондо жаш ырчыларга ырларын берген да. Анан ушул ырын туугандары мага берген болчу. Ошолорду анын концертин аткаргам. Ошо Сендей мага деген чыгармасын ырдап берейин да. Себеби баягы эски ырларды жаштар да жакшы көрөт, чоңдор да жакшы көрөт. Албетте. Дарак билип жазда бүчүр байларым, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага бул дүйнөдө табылбай. Гүлгө жетпей сулар солуп акпаса, жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса, кайсыл кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача, кайсыл кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача. Баракелде, кол чалар болсун. Ооба. Данияр Ерматовдон таңкы пирамида көрсөтүүсүндө таң эрте жандуу үн болуп өттү. Эми бизге келген каттарга кезек берели, убакыт аябай тар, жетишип калалы, аябай көп. Телекөрүүчүлөр кат жазууда бизге. Аягы 25 менен аяктаган абонент: салам пирамида, Нурматка суроо канча бир туугансыз дейт. Биз эскерде кетели, бизде конокто Данияр Ерматов. Бирок жооп берип койсоңуз болот. Муну Нурмат мырза өзү отуруп алып жазып атат болсун. Мындай да, Нурмат экөөбүздү эмнегедир көп алмаштырышат да. Жада калса Нурмат экөөбүз тойго кирип баратсак деле, анан мага келип туруп, Торгой менен сүрөткө чыгып коелучу деп туруп, Нурматка телефон берип туруп, мен менен сүрөткө чыгып кетип калышат да. Аларга эч качан таарынбайм. Бул жазган эчеке ким жазганга таарынбайм, себеби чынында көп алмаштырышат. 5 бир тууганмын мен үй бүлөдө. 5 бир тууган, 3 уул, 2 кыз. Эң улуубуз дагы кыз, эң кичүүбүз дагы кыз. Анан эң улуу эжем жакында бир 3-4 күн болду, кыздуу болду. Сиздерден куттуктайм эжеке. Көрбөсөңүз да сезет деген ишеничтемин. Ошол үй бүлөдө 5 бир тууган. Эң жакшы. Кийинки катты окуй кетсем, аягы 34 менен аяктаган абонент: саламатсызбы Данияр байке, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, дайым күлүп жайнап жүрө бериңиз. Менин суроом, мен да сиздей ырчы болгум келет, Кудайым буйрса, кесиптеш болсок, мени менен дуэт ырдайсызбы дейт. Ооба. Ооба, Кудай буйрса. Биринчи
ырдап чыгыңыз. Андан кийин сахнадан башка жактан жолугуп калсак албетте буйруса. Чыгармачылык жөнүндө сөз болуп кетти. Андан кийин ошо Данияр Эрматов деген атты ошо кыргыз элине таанытууга канча убакыт кетти жана кандай күчтөр жумшалды, ушунун артында кандай күчтөр турат, ошо жөнүндө айтып кетсеңиз. Чындыгында көп мээнеттер болду, көп мисалы үчүн ырдап жүрө бересиң, эл билбейт, андан кийин эле бир ырың чыгып калса, анан ушул ырың менен чыгып кеттиң дейт да кээ биркилерчи. Мен биринчи кафеде музыкант болуп иштегенмин, тойлордо аппаратура коюп, тамадалар менен иштешип жүргөнмүн. Кафеде ырчылар келип ырдаса таң калып, мен дагы ырдагым келчү да. Анан ошол Токто жаным деген ырым биринчи жолу чыккан. Ошол 2011-жылдын аяктарында чыкканда, 2012-жылы чыгып, радиолордон, телелерден жакшы кетип аябай. Анан кийин 2012-жылы эле сразу Канат байке менен иштешип, анан 2013-жылы Бишкек шаарында концерт коюп баштагам. Абдан жакшы. Жана жогоруда дуэт тууралуу биздин телекөрүүчү сурообуз өттү. Негизи эле дуэт ырдоого кандай талаптар менен тандайсыз кесиптештериңизден? Ушул ырчы менен дуэт ырдасам деп, балким кандай талаптарга жооп бериш керек? Сиз менен дуэт аткара турган ырчы. Эң түшүнүктүү сурооңуз. Мен чындыгында адамгерчиликке эле баа берем. Мисалы үчүн жакында эле Азамат Шералиев деген бир досум менен ырдап чыктым. Ал чындыгында таанылаа элек, эми чыгып атат. Анан мен ага сөз бергенмин, чогуу ырдайлы деп. Анан чогуу ырдадык, клип тарталы дедик эле, ага да клип тарттык. Мисалы үчүн анын адамгерчилигин сыйлайм. Ан популярдуу болсо, популярдуулугуна карасам, анда башкалар менен деле өзүм сунуштап ырдамакмын да, башка ырчылар менен. Туура эми популярный ырчыларды деле жакшы адамдар толтура негизи. Бирок эмнегедир ошо досум менен ырдагым келип кетти да. Себеби балким ошол кыргыз элине чыгуусуна мен себепкер болуп калам деген ойлорчу. Себеби жаңы чыгып атканда мына жардам берген ырчылар аябай эсимде калат. Мага Замир мырза жөн эле ушул ырың Токто жаным деген ырды эч жака чыгара элек деп угузгам. Замир мырза молодец, сонун ырдапсың. Ушуну радиолорго көрсөң жакшы кетет буйруса деп ошентип айтып койгон да. Ошол дагы деле жүрөктө сакталат чындыгында. Кээ бир ырчылар деп эле көңүл бурбай эле угуп койгон ырчылар деле болгон. Алар деле сакталып койгон да чындыгында. Ошон үчүн жакшылык эле кылганды каалайм баарына. Ооба, бул жакта да ошо WhatsApp'тан келген каттарда кандайсыз Данияр байке, сиздин үй бүлөңүз менен сыйлап угабыз, сизге суроом дейт. Токто жаным деген ырыңызды ырдап коюңузчу. Бул ырды аябай көп кишилер суранууда, сизди. Сразу ырдап берейин анда. Келиңиз, бир куплет ушул чыгармаңызда. Айтылбай дагы сөзүм калды айтайын, жашырып сенден сырды кантип сактаймын. Тоготпой кете бердиң артка кылчайбай, сенден мен ажырасам кантип жашаймын. Токто жаным, кетпе сени сүйөм, эгер көрсөң башка менен оттой күйөм. Суранам дагы бир, келчи кайра мага, билесиң жүрөк сыздайт сен деп кана. Суранам дагы бир, келчи кайра мага, билесиң жүрөк сыздай сен деп кана. Берилип кеттик биз дагы. Байкадым берилгениңиздер. Бул чыгарма бир кезде көптөгөн жаштардын сүйүүсү бул чыгарма менен башталып, Ооба, бул ырдаганда деле өзүм жаңы чыгып аткан күндөрдү элестетем да. Кыздар, балдар же бирөөлөр телефондон көчүрүп алып угуп кетип атса, клип чыга элек да. Клип чыкса деле көрө элекпи клибин. Барып ушуларды мен ырдайм десем, кайчы дегендер көп болгон да. Анан мен ырымды тааныгандар көп болгон, ошондо сүйүнчүм Данияр Эрматов десе, элдердин арасынан кээ биркилер эле монтип бол чапса, ыр башталганда дейт эле. Чындыгында.
Соңку күндөрдө эстетет. Бул чыгарма сөзсүз түрдө биздин да мектептеги сүйгүлөрүбүздү эске салат бул чыгармаңыз менен. Бизге келген каттарды жетишип калалы биз. Аягы 79 көбүнчө каалоо тилектер. Данияр сизге күлүп жүргөн абдан жарашат дейт. Рахмат. Сиздин күлкүңүздү баары жактырышат окшойт. Күлүп жаша. Суроо аягы 90 менен аяктагандан кийин саламатсызбы, чыгармачылыкка аттанганыңызга канча болду экен дейт. 5 жыл болуп калды. 5 жыл. 5 жыл болуп калды. Ошол 5 жылдан бери кызмат кылып келатабыз. 5 жылдын ичинде ошол чыкканга чейин бир 2 жыл убакыт кеткен. Андан кийин ошо Борбор калабызга 2 жолу концерт бердим. Анан бүт областтарга дагы 2ден концерт берип келдим. Эми Кудай буйруса дагы концерттер беребиз, дагы аракет кылабыз. Данияр мырза, сиз менен кечке сүрөшүп отургубуз келди чынында. Азыр бирок Албетте. убакыт. Биздин телегөрүүчүлөр да аябагандай көп каттар келди. Эфирден сырткары Данияр мырзага бул каттарды окуп беребиз, окутабыз. Ал эми азыр сизге эркин микрофон берели, элибизге кайрылып, анан келечекте пландарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Рахмат. Чындыгында мага деле аябай бат өтүп кетти. Көптөн бери интервьюларга бара элек болчумун, себеби бир күн Ош, бир күн Бишкек, бир күн Россия болду элечи. Мен да аябай сагынып калып турмун. Жалпы кыргыз элиме суроо берген мекендештерге рахмат, ыраазычылык. Каалоо тилектериңизге аябай ыраазымын. Инстаграмдан деле аябай жазышат. Чындыгында чоң рахмат демекчимин. Сиздерге дагы эл менен көпүрө болгон сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз элинде тынччылык болсун, токчулук болсун. Ар бир үйдө жакшылык эле боло берсин. Адам бойдон калалы өзгөрбөйт. Ушундай жакшы сөздөр менен бизде мына ушундай сөздөр менен мыкты, таланттуу, адамгерчиликтүү ырчы мырза Данияр Ерматов болуп өттү.